Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа улуттук тилдин адабий көркөм чөйрөсүнүн маселелери жөнүндө. Тилдин көркөм чөйрөсүн таанымайын, сөзүбүз күчүнөн тайып, тилибиз өксүй берет. Сөзгө маани берүү ар убакта олуттуу болуп келген. Алгач сөз болгон, анан сөз Кудайда болгон, сөз Кудайдын өзү болгон. Мунун өзүндө сөз бул өтө чоң мындай бир адамдын өмүрүндөгү улуу нерсе экендигин, адамды адам кылып жараткан, адамдын адамдык жүзүн ачкан, адамдын акыл эсин чечмелеген, адамдын бүгүнкү дүйнөгө чейин, бүгүнкү жаратылып, бүгүнкү жашоого чейин жеткенине жеткирген бул сөз экендигинде жатат. Мына ошондуктан жанагы улут болсо тили менен гана улут деген ошондон барып эсептелет. Ошол улуттун жөн эле улут болбой, мындай бир касиеттүү улут болушуна дагы ошо тилинде жатат. Мына биздин дагы кыргыздардын сөз кудуретибиз бар болгондуктан, сөзгө өзгөчө маани бергенибизден, бүгүнкү күнгө чейин улут катары сакталып калганыбыздын башкы сыры, башкы түйүнү ушул сөзүбүздө жатат. Анан ошол кыргыздардын бир учурда сөздү барктай билгендигинде, сөздү кадырлай билгендигинде, сөздү кудуретин сактай билгендигинде жатат. Мына ошондуктан кыргыз эли манасты жаратат. Өзгөчө 100 жылдын ичинде ушул кыргыздын сөздөрү тирилүү эмес, өлүү жагына гана кетип баратат да. Өлүү, ажыроо, кыргыздар өз сөзүнөн өзү ажыроо жагына кетип баратат. Мына мен бир эле так мисалды келтирейин. Бир учурда биз 24-жылы область болуп түзүлгөнбүз, анан Кара-Кыргыз автономдуу республика болуп түзүлгөнбүз. Анан кийин кайра 36-жылы түзүлгөнүбүздө кара деген сөздү алып салышты. Кыргыздын кара деген сөздөн ажырабашы керек болчу. Бул кара деген сөз кыргызда түпсүз чоңдук дегенди түшүндүрөт. Чексиздик дегенди түшүндүрөт. Кара деңиз, кара суу, кара мал деп атпайбы? Анан ошонун баары жана капкара малдын түсү капкара болгондон айтылган жок. Кара суунун түсү капкара болуп калгандан айтылган жок. Бул терең суу, чоң суу дегенди. Кара деңиз деп биз койгонбуз да, кыргыздар койгонбуз атын. Бул кара деңиз деп. Ал кара деңиздин өтө терең, чоң деңиз дегендиктен биз манасты кара сөз деп койчубуз да. Чоң сөз, узак сөз. Айтып атканда өтө чексиз дегенди түшүндүрөт да. Бул кара деген сөздүн өзү мынагы өтө мына карада түп жок да, туңгуяк. Ошол асман сыяктуу, түнкү асман сыяктуу. Ошондой туңгуяк, түпсүз дегенди түшүндүргөн. Кыргыздар да өздөрүн кара кыргыз деп, биз түбү чексиз. Биз өтө чоң кыргызбыз. Биз мындайча айтканда өтө көп. Анан тарыхыбыз тетереңде жаткан. Биз байыркы кыргызбыз дегенди түшүндүрүп, анан кара кыргыз дешкен өздөрү. Ошол эгерде ошол сөздүн маанисин түшүнгөнүбүздө, биз азыр Кыргыз Республикасы эмес, Кара Кыргыз Республикасы болушубуз керек эле да. Анан ошондо Кара Кыргыз мамлекети болуп турганыбызда биз өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанмакпыз. Эне тилибиздин өркүндөшүнө ар тараптуу чаралар зарыл. Кыргыз тили өнүгүп жатабы? Ооба, өнүгүп жатат деп ойлойм. Потому что с одной стороны, көбүнчө сабактар орус тилинде өтүлөт. Көбүнчө биз үйдөн кыргызча сүйлөйбүз, а бияка келгенде сабактар в основном орусча өтүлөт. Өнүгүп атат деп ойлойм, бирок аягына чейин эмес, не до такой степени. Мындай эле. Кыргыз тили өнүгүп жатса, орусча кошпой сүйлөй аласызбы? Жок, мен орусча кошпой сүйлөй албайм. Анткени мен ошондой сферада чоңойгом. Орусча сүйлөп, мен мектебим дагы орусча мектеп болчу, мен сүйлөй албайм. Так кыргызча сүйлөй албайм. Мен оюмча кыргыз тили азыркы убакта өнүгүп атат. Это бул адамдын өзүнөн зависит деп ойлойм. Вот, например, кээ бир адамдар бар, кыргызча билсе деле кыргызча сүйлөй албайм дегендер да. Кыргыз тилине сиз кандай салым кошо аласыз? Салым это кандай? Кандай салым? Кыргызча сүйлөп кандай эмне салым кошосуз?
салымга түшүнгөн жок. Кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Вот биринчи биздин салымыбыз. Кыргыз тилде так сүйлөш керек. Кыргыз тилде окуш керек, көп окуш керек китептерди, көркөм китептерди көп окуш керек. Кыргыз тилин сүйлөш керек да, кыргыз болгондон кийин. Орусча кошпой эле. Тоскоолдук деле жок болуш керек. Кыргыз тили гана бир эдиний кыргыз тил болуш керек да. Ошондо гана кыргыз тилибизди өнүктүрө алабыз да. Кыргыз драма театрга акыркы жолу качан бардыңыз? Барган эмесмин. 3 ай мурун баргам. Өлүп тирилгендер спектаклин көргөм. Акыркы жолу былтыр баргам. Атын унутуп калдым. 10 класста барганбыз да. Андан кийин 5 жыл өтүп кетти уже. Так кыргызча бир нерсе көргөнбүз, бирок көп деле көңүл бурбайбыз, отуруп эле кетип калганбыз. Потому что жакшы деле түшүнө эмес. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө ким жоопкер азыркы учурда? Ар бир адам эле өзү кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөш керек да. Ар бир жаран эле ошо сүйлөш керек, бар эле мойнунда бар да ошо жүк. Ар бир адам өзүнө өзү жоопкер. Чоңдор деп ойлойм. Жаштардын арасында ошондой орус тилинде сүйлөгөн мода. Если мындан ары деген кыргыз тилинде сүйлөгөн мода деп ушундай неме киргизсек, мне кажется, неметет эле болуш керек. Тил ар дайым жашап турган тил өнүгүп туруш керек да. Балким биз байкабай аткандарыбыз, балким тилибиз бир кошумча сырттан келген тилдер аркылуу, сырттан келген сөздөр аркылуу байып аткандыр, бир кезде менеджер маркетинг дегенди түшүнбөсөк, биз азыр баардык кыргыз түшүнүп калды дегендей бир жаңы сөздөр менен байып аткандыр. Ал эми өзүбүздүн эне тилибиздин түпкү нускасында көп сөздөр унутулуп баратат да. Анткени эми эле айткандай, китеп окубай калдык. Ал сөздү байытыш үчүн адам окуш керек, көбүрөөк маалымат алыш керек. Ошо өзүбүздүн түптөн келаткан манасыбызды окушубуз керек. Ошол биздин жазуучулардын бир укмуштуудай китептерин окусак, ошондо гана тилибиз байыйт эле да. Азыркы карап турсаңыз, сүйлөп аткандардын сөзү бир азыраак эле сөз менен жашап атабыз. Сөзүбүздүн кыргыздын бир 30% эле сөзүн түшүнөт болушубуз керек менимчечи. Калган 70% калып баратат да. Архаикалык сөздөргө айланып баратат. Кечээки эле мындай турмушта колдонулуп жүргөн сөздөр бүгүнкү жаштар үчүн түшүнүксүз бир сөздөргө айланып калды да. Ал жөнүндө сурасаңыз, маанисин түшүнбөйт. Көчөдөн сурап көрсөңүз, жөнөкөй эле кыргыз сөздөрүн көпчүлүгү түшүнбөй калат. Анткени ал жөнүндө үйүндө да маалымат жок, үйүндө андай сөз менен сүйлөшпөйт, китепти окубайт, интернетте эч ким андай сөздөр менен интернетке эч маалымат бербейт. Кичине оройроок айтсам, кечиримдүү болсун. Бир аял кээде баягы төрөгөндөн кийин мындай эле магдыра уктап баратып өлүп калат да, кан кете берипчи. Анан ал тим эле жыргап уктап өлөт да. Мындай кыйкырып өкүрүп, мен өлүп баратам деп, мен кокуй, мен ажалдан алып калгыла деп өлбөйт ал аял. Тим эле ошондой болуп баратып, анан врачтар сактап калган бир таанышымдан мен сурасам айтат, гүлдүү талааларды аралап чуркадым дейт. Ушундай гүлдүү талаа экен дейт. Анан ошол гүлдүү талааларды аралап жыргап, чуркап, гүл терип жүргөм дейт. Анан бир убакта эле келип эле мени бирөө кечигирип врачтар келип баягы ийне сайып, ойготуп немете баштаганда бирөөлөр келип дейт, мени кармап алып, кежигемден сүйрөп, бакыртып өкүртүп, гүлдүү талаалардан алып кетип калды мени. Көрдүңбү? Гүлдүү талааларды биз азыр ошондой болуп атабыз да. Мен ошондо азыр кыргыздар жыргап эле кыргызча сүйлөп атабыз, кыргыз тилибиз сопсонун. Ушу кыргыздар ушинтип кыргызча эле сүйлөп жүрсөк эле кантип эле биздин тилибиз кетип калсын, тилибиз кантип эле өлүп калсын деп эле анан жок кылып, өлтүрүп баратабыз тилибизди. Ошондой кылбаш үчүн мына ушундай күрөшүш керек ан үчүн. Тил мисалы жаратылыштык кубулуштардан бир айырмасы бул колдонулбай калса өлү тилге айланат. Мындай өлү тилге айланган 2000ден ашык тилдер бар буга чейин. Бул тарыхта болгон нерсе да. Биз тилди сактоо деген маселе, бул тилди турмуштун бардык чөйрөсүндө колдонуу деген сөз да. Эгерде биз турмуштун бар чөйрөсүндө колдоно алсак, анда биз өзүбүздүн тилди сактап калабыз да. Эгерде биз иш кагаздарын жүргүзбөсөк, бардык деңгээлде, жогорку деңгээлден жөнөкөй өзүн өзү башкаруу мекемелеринде, кеңселерде иш кагаздар жүрбөсө, анан кыргыз тили илим билимдин, маданияттын тилине айланбаса, анда биздин тилибиздин колдонуу чөлкөмү тарыйт.
тилдин туюндуруу мүмкүнчүлүктөрү кедерги тиет дагы, залал болот дагы, бул өлүү тилге айланат. Ошон үчүн бул тилди колдонуу деген бул өтө чоң маселе да. Сөз деген маани маңызынан башталат. Анан ошол маани маңызды аткарууда жатат да. А сөздүн касиетинин кете баштаган күндөн баштап аны аткарбай баштайт адамдарчы. Вот ушул жеринде баленин бар, ушул жерде жатат да. Мына эмне себептен бул сөздө жанагы мисалы кыргыздар башында айтчубуз да, сөзүң өлгүчөктү өзүң өл депчи. Анткени ошол сөзүң өлгүчө өзүң өл дегендин өзүндө сөздүн маанисин айтканда түмөлөт этип чучууңа чейин кабыл алчу да адамчы. Анан ошондон ушул берген убада берсе, ушуну түмөлө жүрөгүнө чейин кабыл алып, ушуну сөз аткарышым керек деп. А эгерде аны сөздүн мааниси мындайча айтканда бүт кан жинине чейин сиңип кетчү. Азыр болсо мындай эле кулактын учу менен эле кабыл алып койчу болдук да. Кулактын үстүнөн эле кабыл алып коебуз дагы, бирөөгө деле убада беребиз, же болбосо аткарбай калсып кетебиз да, анан эртеси келсе эмне болсо. Унутуп калган турбайбы? Же болбосо ошентип айттым эле. Көрдүңбү? Сөздүн маанисин түшүнбөгөндүктөн, тилдин күчүнүн кетип бараткандыгынан ушундай болот. Дүйнөдө тилдердин ортосунда айыгышкан күрөш жүрүп келет. Ар бир эл бул күрөштө өз тилин сактап, өркүндөтүүгө далалат кылат. Мына ошол орустар өздөрүнүн тилинин тазалыгы үчүн күрөшүп атышат. Орустар тилинин байытыш үчүн күрөшүп атышат. Анан биз кыргыздар эмне себептен күрөшпөшүбүз керек өзүбүздүн тилибиз жөнүндө? Биз дүйнөлүк азыр жанагы ааламдашуунун мезгилинде ушунчалык маалымат бир секундада дүйнөгө тарап турган кезде тилди сактап калыш үчүн мурдакыдан канча бир эсе күчтүүрөөк күрөшүш керек эле. Себеби бүгүн тилдин жок болушу мурдакыдан 10 эсе ылдамдады. Мурда 100 жылда бир 20-30 улуттун тили жок болсо, азыр 100 жылда бир 1000 деген улуттун тили жок болуп кетиши мүмкүн. Себеби дүйнөлүк жанагы маалымат согушунда адам маалымат алыш үчүн кызыгат да. Ошол маалымат алууда башка тилди билишке туура келет. Биз маселен орус тилинен аркылуу алабыз. Анан орус тилинде көбүрөөк ойбуз. Ошол маалда өзүбүздүн тилибизди каалайбы, каалабайбы мындай четке сүрүп акырындан чыгара беребиз. Ар бир улут өзүнүн тилин сактап калыш үчүн, ар бир улут өзүнүн тили үчүн эгерде улут катары сакталып калгысы келсе, күрөшүш керек да. Түрктүн алгачкы президенти болгон Ататүрк эмне үчүн тиги Ататүрк болуп атат? Ал ошол эки биринчи президент болгондо эле тилге чоң маани берип, жанагы 17-46% ош түрк тилдерине кирип кеткен араб тилинен, иран тилине, фарсы тилдеринен кутулган. Ошолор жокко чыгарып салган. Анан кийин ошондон улут катары калыптанып, атүгүл өзүнүн ысымдарын араб тилинен болгон, башка тилдерден болгон башкаттардын баарына эметип жалаң түркчө коюп, түрк өзүнүн тилин да сактап, анан кийин өзүнүн ысымын дагы таза сактап аткан ошо. Биз ошондой азыр башаламандыкка келдик. Ошондуктан кыргыздын сөзүн жанагы обу жок калька болгон чет тилдерден, араб тилинен, фарсы тилинен, мындай тиги кереги жок өзүбүздүн төл сөздөрү турса дагы башка кирген могуреки казактын тиги түрктүн тилдеринен тазалашыбыз керек биринчиден. Анан азыр ысымыбыздын баары тең. Бирөө жакшы кино көрүп койсо ошонун каарманын коюп алган, бирөө жакшы китеп окусо ошонун каарманын коюп алган. Анан кийин жанагындай исламдын акыркы 1-2 кылымда атайын саясат жүргүзүшкөнүнө байланыштуу биздин ысымдарыбыздын көпчүлүгү ошол эки арабча болуп атат. Ошондуктан ушунун баарын жоюп, ата-эне таза кыргызча балдарына ат коюш керек, ысым коюш керек. Анан жакшынакай сөздөрдү ошол эки бала бакчадан баштап үйрөтүшүбүз керек таза сүйлөгөнгө. Анан жанагындай чечендикти, сөз мөөрдүктөр боюнча көптөгөн конкурстарды үйрөтүп, балдарга жанагындай көнөрүп кеткен сөздөрдүн да маанисин үйрөтө жүрүшүбүз керек да, мектепте дагы, жогорку окуу жайында. Анан алар окубаса, анан мурунку чыккан китептер азыр кайра чыгып аткан жок, маалымат нерсеси жок болот. Азыр интернет менен эле жанагы батыштын кара маданияты, анан бияктан жанагындай исламдын 80ге жакын секталары бизди басып,
түрдүүчө буруп аткан убакта биз өзүбүздү сакташыбыз керек да улут катары. Мисалы үчүн Казакстанда 2007 жылдан бүгүнкү күнгө чейин ушундай диалектологиялык сөздүктү аймактык сөздүк деп 100 000 тираж менен чыгарып, мектептерге, университеттерге, башка чоң мамлекеттик мекеме ишканаларга бекер таратты. Казактар казак тилин үйрөнсүн деп. Ал эми мына фразеологиялык сөздүктү дагы 50 000 тираж менен чыгарып дагы таратты. Андан сырткары казак боорлорубуз жеке Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен аябай Назарбаевдин Мура деген фондусунан атайын өзү тыйын бөлүп 48 окумуштууну 10 чакты жыл атайын отургузуп казактын 150 000 сөзүн камтыган сөздүктү массалык тираж менен чыгарып, өткөн жылы андан мурдакы да жылдарда 2 жолу чыгарып бекер таратты. Үйрөнсүн деп. Мына рычаг деген ушул. Кантип үйрөнөбүз дегендин жолу ушул. Жаштарды өзүнө эле коюп койсок, өзүңөр үйрөнгүлө десек эч ким үйрөнбөйт азырчы. Муну эртеңки келечек деп ойлогон мамлекет ошо эртеңки келечек үчүн өзүнүн улуттук бир белгиси болгон, улутту сактап калуунун бир баягы бөлүктөрүнөн турган тилди сактап калыш үчүн көбүрөөк аракет кылыш керек да. Улут тилсиз улут болбой калат да. Биз эртең абдан бай, бирок улут эмес болуп калсак кандай болот өзүбүз ошол тилибизди, каада салтыбызды, маданиятыбызды, тарыхыбызды ар дайым ошол кийинки келечекке калыбыбызга берип турушубуз керек да. Анан эгерде чөнтөгү толтура бирок улуттун тилин билбеген, улуттун каада салтын билбеген эртеңки биздин келечегибизге кереги да жок да. Кыргызча сөздү орус сөзү менен тактап, кыргызча сөзгө ишенбей, орусча айтканына ынанганыбызды кантели? Бирөөгө бир нерсе айтып атып түшүндүрө албай атсак, сөзсүз түрдө орусча кошуп койгонго үйрөнө баштадык. Ты понял да дейбиз да. Анткени ушул түшүнбөй атат окшойт дейбиз да. Кыргызча айтса түшүнбөй атат окшойт. Орусча айтсам анан түшүнөт деп өзүңдүн кыргыз тилине ишеним кетип баратат. Балекет ушул жерде жатат да. Мен жанагы кыргыздар кыргызча сүйлөп, бирок кыргызча түшүнбөй калдык деген сөзүм ушул жерде жатып атат да. Кыргыздардын өзүнүн кыргыз тилине ишеними кетип баратат. Эмне үчүн бизде мамлекеттик жогорку жактагылардын баардык документтери биринчи орус тилинде даярдалып, анан кыргыз тилинде которулуп атат. Көп нерселердин баарын орусча жазышып, анан бири-бири менен орусча кат жазышып атат. Себеби кыргыз тилине ишеним кетип атат. Кыргызча жазсам ушул түшүнбөйт. Болбосо кыргызча жазсам аткарылбай калат. Орусча жазсам эле сонун болуп калат. Көрдүңбү? Мындайча айтканда, рухий дүйнөбүз, духовный дүйнөбүз биздики өзгөрүлүп башка тилге өтүп атат. Көрөсүң, эч ким коркпойт да. Я тебе покажу деп койсом, сестип, чын эле бул мени көрсөтүн сонду деп. Жөнөкөй эле нерселер. Эмне үчүн баягы кыргыз мас болсо орусча сөйлөгөнөт дейт. Бири-бири менен урушканда орусча. Коркутууну дагы алтыгүр коркутканды дагы орусча коркута баштадык да биз. Ошонун баары тилиңдеги, тилиңдин касиетинин кетип атканы, сөзүңдүн касиетинин кетип атканы, кыргыз тилинин касиетинен айрылып атканыбыз, кыргыз тилинен алыстап баратканыбыз ошонун баардыгы. Эгер кыргыз тилине маани берсең, маңыз берсең, сен бай илгеркиче эле өтүңдү сууруп алам деп эле мындай урушпайсыңбы? Жок, азыркыча тиги орусчалап урушпайчы. Бул тилдин жаны анын колдонулушуна байланыштуу болот. Эгерде бизде кыргыз тили, маселен, илим билимдин, техниканын, медицинанын бардык илим тармагынын тилине айланса, массалык маалымат каражаттарынын тилине айланса, ошондой эле турмуш тиричиликте иш чөйрөсүнүн бардык иш кагаздарынын бардыгы тең мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде жүргүзүлүп активдүү колдонулса, бул өнүгүү, тилдин өнүгүү, байуу жолуна өтөт да.
Көркөм адабият жан дүйнөгө руханий азык берип турат. Заман бизди шаштырып айдайт. Китеп окуганга убакыт жетпегендей. Убакыт акча деген заман келди да. Азыр мен ушу драм театрга барып, анан созолонуп, аялымды ээрчитип алып, ал жерде кирип, анан кийин кайра кечинде үйүмө келгендей заман эмес. Мен жан талашып жүрөм. Түнгө чейин иштейм. Аялым менден кийин келет деген сөз да. Бардыгыбыз ошол бүгүнкү көйгөй эмес, ошо эртеңки жашоо үчүн чуркап калдык. Мурункудай бизге кепилдик берген жашоо жок. Бүгүн айлыгын алсаң бир айга жетет, анан кийин экинчи айга получкага аванска чейин жашай бересиң дегендей кепилдик менен биз үчүн жашоо жок. Ошон үчүн ар бирибиз ошол акчанын артынан чуркап, ошол жан дүйнөбүз ач болсо дагы курсагыбыз ток болсун дегендей чуркап жүрөбүз да. Эгерде адамдардын жан дүйнөсүнө бейпилдик болсо, тынччылык болсо, ошондо гана адамдар бир жайылып, эмне кылып келсек, бүгүн кечинде паркка чыгып келсекпи, киного барып келсекпи дегендей адамдардын жан дүйнөсүндөгү бейпилдик, тынччылык адамдарды бир руханий жактан бир өзүн көтөрүүгө тартат да. Ал эми өзүңдүн эртеңки күнүң жөнүндө белгисиз туңгуюкта болгондо адамдар андай бир жан дүйнөнүн артынан түшүп, жан дүйнөсүн байытыш үчүн убактысын бөлө албай калат экен. Көпчүлүк адамдар ушундай угам да. Биз чоң китептерди окуганда убакыт жок. Кичинекей бир маалымат болсо болду да. Жана интернетте кичинекей бөлүк эле маалыматтардай нерселер менен биз өзүбүздү канааттандырып калгансып калдык да. Мына ошол адамдар күн сайын 3 маал тамак ичкен сыяктуу эле күн сайын жок дегенде бир жолу өзүнүн рухий байлыгын көбөйтүп туруш керек. Рухий азыктанып туруш керек, мындай айтканда. Ошол рухий азыктандыруунун булагы бул музыка, бул өргүүлөр, бул көркөм сүрөттөр, анан эң башкысы китеп. Китеп окуп туруш керек. Мына ошол баардык нерсенин башатында китептер турат, жазуучулар турат. Анан бизде мамлекетте эмне кылды? Эң ошол башкыларды карабай коюшту да. Жазуучулар бул жаратмандар дегенге кирет. Жаратмандар деген, мисалы, мен дайыма айтып жүрөм. Жазуучуларды карабай койгондон 5 кризис пайда болду. Ошол 5 кризистин башында жазуучулар турабыз. Силер жазуучуларды кайра көңүл бөлүп бага баштамайынча ал 5 кризисти жое албайсыңар деп айтып атам. Биринчиси мына китепкана. Китепканаларга эч ким барбай калды, туурабы азыр? Себеби эмнеде? 30 жылдан бери китепканалардын фонд жаңыртылбайт. Мындай айтып атканда жаңы чыккан китептер китепканага сатылып алынбайт. Мына менин китебим китепканаларда жок. Эгерде Абу Кейптин бриллиантчыланын китепканалар сатып ала баштаса, баардык айылдагы китепканаларга чейин Абу Кейптин бриллиантчылан деген китеби келип китепканага түшүптүр десе, китепканага барып кезекке туруп окушмак. Себеби менин китебимди айылга алып барып алышып, бир күнгө 10 сомдон берип окутуп бизнес жасап жүргөндөр бар. Кайра келип мага мактанышат. 3 күнгө берет экен 10 сом, андан да 3 күнгө 10 сом ушинтип. Көрдүңбү? Анан андан көрөк китепканага барса бекер берет эле да, туурабы? Анан барып эле китепканадан окушат эле алар. Китепканада жок болгондон ушундай болуп атат. Мына ошол сыяктуу эле жазуучулардын китептерин китепканаларга түшмөйүн, китепкана кризиси жоюлбайт. Бул бир кризис. Экинчи кризис. Мына драм театрда киши барбай калды. Ал жерге жазуучулардын жаңы пьесалары коюла баштамайын. Жазуучуларга калем акы төлөп жаңы пьеса жаздырмайынча, жаңы драмаларды жаздырмайынча, жаңы Кыргыздын чыныгы драмалары коюла баштамайынча илгерки атанын тагдыры сыяктуу барбайт. Эртең драм театрыбыз ночной клубка айланып калышы мүмкүн, түнкү клубтарга, билдиңби? 2 кризис деп кой. Мына үчүнчүсү, мына азыр кинолор эмне болуп калды? Кинолор жанагы бүгүн чыга калып, обончу болуп анан эртең жок болуп кеткен ырчылар бар го? Аттарын атабай эле коелу. Ошолордукундай болгон кинолор тартып калды. Карасаң эле баланча деген кино тартып салды дейт, андан эле эч ким көрбөйт, эч ким укпайт, анан жок болуп кетет. Себеби жазуучулардын китептеринен алып кино тартмайынча алардан мыкты кино чыкпайт. Өздөрү эле сценарий жазып эле, өздөрү эле тартып эле
өзү өмүрүндө бир китеп жазып көргөн эмес. Анан ар кимдин идеясын урдап, арга жерден жулуп, меникинен жулуп, тигиникинен жулуп, мунукунан жулуп келип эле анан кино тартып эле анан чыгара коем деп. Андан же жыргаган сценарий жок, же жыргаган кино жок. Ошо менен баягы биздин кыргыздын школасы дегенди, кыргыз чуудасы дегенди жок кылышты, өлтүрүштү. Алар бүгүнкү күндөгү мыкты жазуучулардын чыгармаларын кино кылып тартмайын, алардын өздөрүнөн эчтеке чыкпайт. Эч убакта эч нерсе кыла алышпайт. Бул 3-чү кино кризиси. Мына 4-чү опера балет деп коелу. Опера балетке эч ким барбай атат деп атабыз, Айланайын. Кыргыздын мыкты чыгармаларын опера кылып, балет кылып жазмайынча, кыргыз композиторлорунан заказ кылмайынча болбойт. Операбызды өлтүрөбүзбү? Мына өзүң айткан, мына 5-си кыргыз тили кедейленип баратабыз деп атабыз. Жанагынтип газеттердин тили менен сүйлөп калдык. Гезит тили менен информациялык деп коет го, жанагы жаңылыктардын тилинде болгон кыска тилдер менен сүйлөп калдык деп атасыз. Көркөм адабиятты окуп алсак каяктан сөз үйрөнөт? Көркөм чыгармачылыктарды менен өмүрүндө көркөм китеп окуп көрбөгөн болбосо, баягы Түкөмдүн китептериндей, Түгөлбай Сыдыкбековдун китептериндей, Касымалы Жантөшевдин китептериндей макала лакаптарга толгон, же болбосо кийинки эле Төлөгөн Касымбековдун китептериндегидей бир карабайыр сөздөрү бар атаң көрүп. Андайларды окуп алса, анан кайдан жүрүп тилин байытат? Мынакей ушул мен кыскартып айтканда 5 чоң кризистин башында о китеп турат. Мына ушул китеп чыкмайынча, ушул китептерди биз коомго жайылтмайынча, коом ушул китепти кенен алып окумайынча, жазуучулар ушул китеп жазууну мыктап кайра колуна алмайынча, бул 5 кризис жоюлбайт. Муну эч ким жоя албайт. Бүгүн чөнтөктү кампайтып байып алалы, анан эртең биз маданий тармагын тейлейбиз деген нерсе бул туура эмес, жаңылыштык. Анткени адамдын курсагы аяк ашка эле тоюнат дейт. Ал эми баягы ички жан дүйнөнүн ачкачылыгы ал айлап жылдап араң жоюлат экен да. Анын үчүн көптөгөн убакыт кетип калат экен. Эгерде бир муунду жок кылып алсак, мисалы үчүн 20 жылдан берки муунду жок кылып алсак, аларга кайра жан дүйнөсүн толтуруу үчүн чоң чыгымдар, чоң бир каражаттар керек болуп атат. Бирок толбой калат да, бул өксүк боюнча өтүп кетет бу жаштарчы. Ошондуктан материалдык кызыкчылык менен жан дүйнөнүн кызыкчылыгын ар дайым бирдей алып жүрүш керек да. Тилибиздин көркөм чөйрөсүн өркүндөтүү, сөз байлыгыбызды өстүрүү жолдору жөнүндө. Эң биринчи сөз байлыгыбызды өстүрүүнүн куралы бул китеп. Каалайбызбы, каалабайбызбы, көркөм чыгарма. Мына ушул көркөм чыгарманы жолго коюшубуз керек. Мына көркөм чыгарманы анын ушул сөз байлыгы куту бар, мыкты көркөм чыгармаларды баягы Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларын кайра басып чыгарышыбыз керек. Ал Токонбаевдин чыгармаларын кайра басып чыгарышыбыз керек. Мектеп программасында ошолордун чыгармаларын мектептен баштап окутуш керек балдарга. Мына мен маселен мектеп китепканаларын кыдырып көрдүм. Бир жерде мен Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асабасын таппай койдум. Бир жерден Ал Токонбаевдин Күүнүн сыры деген сонун бир повеси бар, окусаң керек. Окуган киши жыргайт элечи. Ошону таппай койдум. Бүгүнкү биздин көйгөйүбүз жалаң эле курсактын камы болбош керек да. Эң биринчи биздин жетекчилик жан дүйнөнүн ашчылыгы менен, жан дүйнөнүн жакырчылыгы менен күрөшүш керек. Ал эми курсак деген ал бир табак кесме болсо тоюп калат. Азыр балдар, жаштарды күнөөлөйбүз биз. Сен эмне китеп окубайсың? Каякта китепти окуйт? Эгер колунда китеп жок болсо. Анан кошумча окуу катары мугалим могу-могуларын окуп кел деп айта албайт. Себеби ал китептер жоголуп кеткен. Азыр жок эч жерде. Мен ушул боюнча чырылдап жогорку кеңешке кайрылып айланып кетейиндер, жогорку кеңештин депутаттары. Мектеп китепканасы деген бир серийный китептер чыгара алчы. Анткени балдарыбыз таза маңкурт болуп кала турган болду. Булар рухий дүйнөсү жок өзүп атышат деп чырылдасам укпай атышат да. Көрдүңбү? Мына секрет. Мына ошол көркөм чыгармачылыкка, ошол тил байлыгына кайта кайрмайбыз да. Бала бакчадан башташыбыз керек. Бала бакчадан баштап балдарыбызды көркөм тилге үйрөтө баштамайынча,
аны неме кыла албайбыз. Адабий көркөм чөйрөбүздө жаратмандык күчөп, руханий азыктар туулаган чыгармалар жаралып, тилибиздин бөксөсү болуп турса.